Салам достор, сиздер менен BJ Channel каналы. Бүгүн биз сиздер менен видеолордун көлөмүн азайтканды үйрөнөбүз. Көбүнчө видео жасаганыңыздарда анын көлөмү, башкача айтканда, размери көп болот. Мисалы мен Sony Vegas программасы менен бир интро жасадым. Анын көлөмү, башкача айтканда, размери 1,5 гигабайт. Видео болсо 12 секунд. Азыр биз сиздер менен ушул видеонун көлөмүн, башкача айтканда, размерин өзгөрткөндү үйрөнөбүз. Андай эмесе, мен үчүн сактап койгон лайкыңызды бассаңыз, биз видеону баштадык. Андай эмесе баштайбыз достор. Биз өзгөртүшүбүз керек болгон видео мына бул. Көрүп турганыңыздардай размер 1 гигабайт, почти 1,5 гигабайт болуп кеткен. Мына жерден көрсөк болот, свойства дегенди басып, мына размер дегенде 1,5 гигабайт, 1 гига 250 мегабайт десек болот. Ушунун размерин азайтабыз. Бизге биринчи эле керек болчу программа Handbrake программасы. Бул программанын ссылкасын описанияга коюп коем. Ошол жерден скачать этип, кирип, анан установить этип, бүткөнүңүздөрдөн кийин ичине киресиздер. Киребиз ичине. Бул жерден файл дегенди басабыз. Өзүбүз тандайбыз. Видеобуз каерде турат? Рабочий столдо турат. Рабочий столду басабыз дагы. Бизге өзүбүзгө керектүү болгон видеону алабыз. Азайтышыбыз керек болгон. Жана баштайбыз. Бул жерден памятин азайтып баштайбыз. General'ды басабыз. Жерден 1030 кылабыз. Бул HD форматта. Кылсаңыздар, бул жакта Super HD дегендери бар. Же мына жакта YouTube үчүн дегендери бар. Бул жакта Android үчүн ар түрдүү форматтары бар. Бизге керек болчу нерсе General кылабыз дагы. Super HQ дейт. Ушуну тандайбыз. Басабыз. Анан ушул болду достор. Бул видеону каерге сактайбыз, ошону көрөбүз. Программанын мына немени басабыз. Кайсыл жерге коебуз? Рабочий столго коебуз. Дагы имяга атын жазабыз өзүнүн, мисалы үчүн ар түрдүү каалаганыңыздарды. Анан сохранить программасын басабыз, баскычын басабыз дагы. Бул жерде Start Encode дейт. Ушуну басабыз. Анан достор, мына жерде видео өтө баштады. Загрузка боло баштады. Ушул бүткөндөн кийин биздин видеобуз азаят. Мен видеону кичине пауза кылып турайын. Мына достор, биздин видео бүттү. Эми көрөбүз. Мына достор. Мунун памяти 1,5 гигабайт, ал эми мунун памяти болгону 5 мегабайт. 5 мегабайт болгону. Мына достор, 5 мегабайт. Кирип көрсөк, сапаты бирдей эле достор. Эч нерсе өзгөргөн эмес. Мына ушул эле нерсе. Мына деле ушул эле. Мега окшош. Мына достор, бүгүнкү видеобуз ушу менен аяктайт. Саламатта калыңыздар.